Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Азыр биз ушул каралардан расмий атасак уюшкан кылмыштуу топтордон көп жылдан бери жабыр тартып миллиондогон мүлктөрүн алдырган жарандардын окуясы боюнча кыскача форматта маек кылабыз. Бүгүн бизде конокто Кара Суу районунун тургуну Сүйүмкан Абытова жана укук коргоочу Урайым Калматов болмокчу. Амансыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Ушул алгач эле дароо суроону сизге берейин деп атам, Сүйүмкан Абытова. Каралардан кантип жабыр тартып калдыңыз? Ошо мурунку айыл өкмөтү Бойка кайман аттуу Алмаз Абдикаримов боюнча дагы сизден буга чейин бир катар эркин журналисттердин иликтөөлөрүндө негизги жабырлануучу катары тааныштырып келатасыз. Негизи коомчулук сизди ошолордон мындай негизги запкы көргөн аял катары таанып атат да. Негизиле ушул кеп башында сиз Бойка аларга кантип, ошол Бойкага кантип аралашып калдыңыз? Мен 2003 жылы Папан айыл өкмөтүнөн Дыйкан кыштак айылынан мыйзам чегинде жер алгам. Жана менин бир туугандарым ошо элдердин катарында алганбыз. Алып ошол 2003 жылы токтон берген, 3-4 жыл өткөндөн кийин жердин трансформациясы бүттүн, күтөсүңөр деген, күткөнбүз. Анан күтүү 2007 жылы трансформация болуп, анан ал жерде бизге элдерди чакырып, тартып ушул жерден бизге чектерди тартып берди архитектор келип. Анан биз мыйзам чегинде алдык. Алып 2008 жылы документтерибиз бүткөндө 2008ден 14кө чейин чоюшту документтерибизди. Андан кийин 2011 жылы 10 жылдары документтерибиз бүткөндө ошол жерде госрегистрдан документтериңерди алып келгиле деп начальниктери Мыктар Райымбердиев Мыктар жана Арслан Бердибаев деген зам начальниги менен начальниги биздин 38 адамдын документтерин топтоп алды. Топтоп алып, анан газ киргизебиз, күтүп тургула деп 1 ай өттү, 2 ай өттү, 3 ай өттү. Анан ошол бойдон келебиз. Ошентип 1 жыл өтүп кетти. Туруп тургула дейт. Ошондон документибиз биздин документтерибиз колубузга тийги четкиле. Жанибек Мурат иштен чыгып кетти. Андан кийин Папан айыл өкмөтүнө Мырзабеков Медер деген бала келди. Ал деле көбөштөбөй кетти. Анан биз ушул документибиздин аркасынан чуркаганда 3-чү айыл өкмөт Исмаил Ермамат келди. Исмаил Ермамат жерлериңер мыйзам чегинде болот, бүтүп атат деди. Биз кайра аз убакыттан кийин Түлөкөн айыл өкмөтүнө жерлериңер өтүп кетти деди. Түлөкөн айыл өкмөтүнө сиздерди Абдикенов Алмаз Кайман Бойка чакырып атат деди. Түлөкөн айыл өкмөтүнө барсак, силердин жерлериңер мага өттү. Эми Жанибек Муратов кетти, ал мошенник экен. Анын жерлерин мен кылып берем. Исмаил Ермамат мыйзам чегинде мага өткөзүп берди десек, эмненин негизинде өткөздү десек, экөөбүз жөн эле документтерди алмаштырып койдук. Экөөбүз мындай жакын адамым Исмаил Ермамат, мамилебиз жакшы, мен силерге жардам берем деди. Анда эмне кылабыз десек, эми менен башкадан сатып аласыңар деди жерди. Анан мен бир туугандарым менен ар бир чекти 20 миң доллардан сатып алдык. Анан башка элдер дагы бар. Алар дагы документтерин келип Абдикенов Алмазга сатып алды. Сатып алып, анан Абдуллаев Руслан жана Абдикенов Алтын деген иниси келип жерлерди тартып берди. Тартып берип, анан документтериңер уже бүтүп атат деп ошентип айтты. Анан 5 жыл жашап калдык. Тартып бергенден кийин 5 жыл жашагандан кийин документибиз эмне болду деп биз айтабыз. Анан бир күнү келип, анан кечинде келди дагы. Сизге мен туура эле айтайын. Бул жерлер Ихлас компаниясына Атазов Шайлобек Атазов жана Абдикенов Алмазга өтө неме Айбек Усмановго өтүп атат. Ошого сизге биз дом берели, анан калгандарын дагы чыгарабыз деп ошентип айттан. Көнбөсөңүз бар, күчүңүз жетпейт деди. Анан кайсыл жерден бересиңер десем, мына Исламбек кафенин үстүндө жаңы түшкөн үйдөн беребиз, 9-этаждан деди. Анан макул деп бардым. Барсам, ал жерде үйлөр качан эле бүтүп кеткен экен. Анан мен келип, жок, мен үйдөн чыкпайм, мен сага ошо 23 миң доллардан берип 8 комната үй салып, балдарым Россияда иштеп, анан үйлүү жайлуу болуп, көчөттөр чоңоюп калганда мен ошо 3 комната үчүн чыгып кетемби десем, көрөбүз деп ошентип койду. Анан бир айдан кийин эле кечинде келди. Шайлобек ата, силердин үйүңөр сүрдүргүлө деп атат деп. Анан биз дагынабай койдук. Түнкү саат 12:30 бирлер болуп чамасы болуп калган. Бир 5-6 Ихлас компаниясынын тракторлору келип эле
үйлөрдүн бурч бурчтарынан эле сүрүп салды да. Анан балдарым уктап аткан эле, ошо балдарымы алып чыкканга үргүлүп калдык. Караган 85 жаштагы апам бар эле. Өзүбүз үйдөн өзүбүздүн жаныбызды эптеп куткарып чыгып качып чыктык. Анан көрсөк, карасак жалаң кара черный Жеңго кайманаттуу Кадыр Жеңго деген бар. Кадыр Досонов кайманаттуу Жеңго. Ошонун балдары менен Адыкенов Алмаз, Исмаил Ермамат, алтын иниси, бир тууган иниси жана Абдуллаев Руслан. Ошол 5-6 кара баланы трактористтер менен келип үйүбүздү бир саатта эле бузуп салды. Буюмдарыбызды алып чыгайлы дегенди деле уккан жок. Документтерибизди деле алып чыгайлы деген жок. Өзүбүз зорго аман чыгып калдык. Аны сүрүп салышты үйдө. Ошол убакта да мамлекеттик органдар, ал жерде милиция бар, прокуратура бар. Ошол жериңерди сүрдүрөбүз деп келип атканда сиздер ошол мамлекеттик органдарга, укук коргоочуларга, укук коргоо органдарына кайрылдыңыздарбы? Алардан кандай бир реакция болду? Анан жер качан сүрдүрүлдү? Жерим менин үйүм 2021 жылы сүрдүрүлдү. Анан биз укук коргоо органдарына кайрылганда Кара Суу районунда фамилиясын эстей албайм, Арап деген эме бар эле. Милициялардын бөлүм башчысы бар эле. Ошолго канча кайрылдык, Мурууга канча кайрылдык, УУДга канча кайрылдык, эч жыйынтык болгон жок. Канча жерге канча президентке арыз жаздык, жыйынтык болгон жок. Арыздарыбыз каралбайт, эч бир эме болгон жок. Анан Мурууга барганыбызда Муруу айтты, биз өзүбүз алган берген адвокатты алсаңар, силерге жерибизди утуп беребиз деди. Анан Айбек деген начальник бар экен, Тарел деген тергөөчү бар экен. Анан өзүбүздүн арызыбызды алып, бүт баарын окуп чыкты. Анан бизге Медетова Динара деген адвокатты алып берди. Анан ал биринчи эле мага $3000 бересиңер деди. Биринчи келгенде эле $3000 элдер топтоп бердик. Топтоп бергенден кийин 1 жума, 2 жума өткөндөн кийин Динара Медетова мени Тарел деген тергөөчүгө алып барды. Ал жерден Айбек деген начальник чыкты. Анан сени самозахват деп камагыла атат, Шайлообек атазып, Абдыкенов Алмаздар деди. Анан мен эмнеге самозахват деп документим турса, мыйзам ченинде үй салып жашап атсам, мени эмне себептен камайсыңар, биз силерге кайрылып атсак десек, $20,000 акча берсең силерге калтырабыз. Болбосо Бойко акчаны көбүрөөк таштаса, Айбек деп начальник экен, Бойканы калтырып коет деп ошентип айтты. Ошентип айткыча эле мен $7,000 акча алып келип бердим Тарел менен Динарага. Анан калган акчаны таба албай калдым десем, эртеси саат 11-де алып кел деди, 11-ге алып бара албай калдым. Анан Бойко барыптыр, Абдыкенов Алмаз барыптыр Мурууга. Тарел, Айбек, опер группанын балдары бар экен, тааныбайм аларды. Анан турушкан экен, ошол жерден эле эмне болду деди эле, жок акча таба албадым десем, тергөөчү опер группаны чакырып эле, колума кишени салып эле, эч мыйзамсыз эле самозахват деп камап койду. Ушул жерде сизге суроо бергим келди, Турай мырза. Негизи эле ушул жерден мындай мыйзам, бул жакта мыйзамдуу өкүлү катары азыркы 38 адамдын жери мыйзамдуу. Анан ошентип баягы чыга элек атып, бир жеке компания жарандарга мындай өмүрүнө коркунуч келип сүрдүргөнгө дагы мындай юридикалык баа берилиш керекпи? Убакыт өтсө дагы да. Мен эми бүгүн ушул передачадан пайдаланып айтып кетейин сиздин сурооңузга. Сиз туура суроо берип атасыз. Чындыгында айтканда 30 жылдан бери көпчүлүк жер боюнча жарандардын укугу бузулуп келди да. Эч кимге үнү жетпей, аягы жазган арыздар дагы кабыл алынбай, аягына чыкпай. Ошол мезгилдеги бийлик жетекчилери же корктубу, же өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн болдубу, аябай кыйналышып келди. Ошолордун арасында ушул Сүйүнган Абытова. Бул аялдын действительно мына азыр айтып аткан жерлери өтө туура. Анткени 2003-2009 жылдар буларга мамлекет тарабынан ошол малдагы Папанайлык бүтүн жетекчиси Мурат Жаныбек токтомдун негизинде буларга гос актып берип, жер участкаларын бөлүп берген. Бөлүп бергенден кийин убакыт өтүп 2013-12 жылдары баягы бийлик өзгөрүп, башка адамдар келгенден кийин булардын жери баягындай өзгө жакын жер болгон да. Баягында көп кабаттуу үйлөр курганга ылайыктуу болгондуктан буларды алдаган же башын айландырып, давайте бизге госуактарды топтоп бергиле, биз башкадан кылып беребиз, потому что азыр биз жерлерди алмаштырабыз деп ошондой эмелерди айтышканда, бирок ушул жерден баса белгилеп кетиш керек. Бул 2 айлык өкмөт эч качан өздөрү жерлерди алмаштыра албайт. Бул деген
жогорку кеңештин чечими болуш керек, ошондой эле өкмөттүн токтому болуш керек. Ошолорго карабай булар өз ара өз билимдик менен алмаштырышып, ушу жарандарга зыян келтиришкен да. Зыян келтиргенде булардын арызын действительно мындай айтканда булардын укугу аябай бузулган. Ошол мезгилде булар эмне кыларын билбей укук коргоо органдарынан кайрылган. Ошол мезгилде ички иштер министрлигине караштуу МРУ деп айтылып калган. Ошол МРУга кайрылган арыз менен кайрылганда ошол укук коргоо органдары буларды тең тараптуу карабастан бир тараптуу караганда, ошол эле жерде укук коргоо кызматкерлери менен мунун жактоочусу Медетова Динара деген жактоочу биригип кеткен. Чын айткандачы, биригип ушул жердеги жарандардын укугу аябай бузулган. Баягы жеке өздөрүнүн кызыкчылыктары үчүн бир тараптуу карап, бул аялды камаганга чейин апарышкан да. Андан кийин камап чыккандан кийин документтердин баардыгын булар ошол убактагы бийликтин таасири менен соттун чечимдерин чыгарышат дагы трансформация болгон жерди кайрадан өз жерине өткөзүп элдин башын чаргыткан да. Азыркы мезгилде биз ушул жогорку жактагы президентке, генеральный прокуратурага, улуттук коопсуздук комитетине арыз менен кайрылганбыз. Азыркы мезгилде улуттук коопсуздук комитетинде бул иштер боюнча каралып атат. Баардыгы мына азыркы мезгилдеги биздин президентибиз Садыр Жапаровго, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге, башкы прокурор Сулушевго өтө чоң ыраазычылык айтабыз. Элдердин атынан өтө жакшы мындай элдерди коргоо аракеттери болуп атат. Биз өтө ыраазы болобуз. Булардын азыркы мезгилде кылмыш иши козголуп, ошол берилип кеткен мамлекет актылары жана ошондой эле соттун чечимдери дагы Кудай берсе жокко чыгарылат. Ошол жана айтып калдыңыз, эми кыскача дагы баягы укук коргоочу юрист катары дагы айтып койсоңуз болот. Мындай пикириңизди билдирсеңиз болот да. Ошол эки айыл өкмөт каалагандай жерди алмаштырып деп атпайсызбы? Биз ошону ошол кезинде ошол баягы көзөмөлдүн жоктугунан, ошол бир каралардын таасиринен эми эки айыл өкмөт каалагандай баягы жерлерин алмаштырып, ошол алмаштыруу аркылуу бир махинация жасаган, жер мафиясын уюштурган деп атасак болобу? Да, сиз туура айтып атасыз. Бул жерде ошол жер алмаштыруу бул коррупциялык схема түзүшкөн. Айыл өкмөт жетекчилери, ошол эле жогору жактагы жергиликтүү бийликтин жетекчилери биригип, ошол эле жакта укук коргоо органдарынын кызматкерлери биригип коррупциялык схема түзүп, ушундай мыйзам бузуулар барган. Анткени эч качан мыйзамдыкта жазылып турат, жерлерди алмаштыруу өздөрү чече албайт. Бир гана өкмөттүн чечими, жогорку кеңеш чечими менен чечилет да барча. Рахмат, Сүйүмкан айым сизге ошол азырда ошол мыйзамсыз камалгандыгыңыз боюнча дагы айтып кеттиңиз. Анан азыркы учурда абалыңыз кандай? Ошол сиздин арызыңыз негизинде ошол эми сизди эмес, жалпылап ошол арыздын негизинде дейин, жалпы ошол кайрылуулардын өзгөчө ошол сиздин арызыңыздын негизинде Алмаз Абдыкаримов Бойко азыр УКМКнын камагында жатат да. Сиздерге кандай мындай ошол өткөн иштерге УКМК атайын кызмат кандай баа берип атат? Анан сиз ошол жериңизди бир кайра кайтарып алууга юридикалык мындай мүмкүнчүлүк барбы? Айтсаңыз, бар бекен ошол? Мен биринчи айтып кетсем, бул Садыр Нуркожоевич келгенге чейин 4 президентке арыз жазып, 23 жылдан бери ушул эмебиздин жыйынтыгы жок, кыйынчылыкта жүрдүк. Анан бир да тергөө органдары красный деле караган эмес, черный деле карайт, баягындай жаман жагынан коркуттулар болду. Анан ошондо Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршайыч келип калганда, мыйзам өкүлүм арыз жазды, арызыбыз кабыл кылды. Кабыл болгондо мен эң биринчи Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршайычтын ишине баа бергеним 30 жылдан берки ротацияны Бишкекте Ошту Бишкекке жылдырганда, Бишкектин соттору Ошко келип, Оштун соттору Бишкекке барып, тергөөчүлөр алмашканда, прокурорлор алмашканда жыйынтык чыкты да. Себеби тамырлашып кеткен соттор Бишкекке барып калды, а Бишкектен жаңы соттор келип, ошонун негизинде чындык чыкты да. Бул ротациянын эң чоң элге болгон немеси да, жемиши. Анан Камчыбек Кыдыршайыч өзү айткандай, красныйдын дагы тамырын кыркабыз, черныйлардын дагы тамырын кыркабыз, карапайым эл үчүн, карапайым элге ушундай жаңы мыйзамдар түзөбүз дегенине ошол сөздөрдүн бүт баары туура келди. Анан
краснылардын дагы тамырын кыркты, черныйлардын дагы тамырын кыркты, элге жеңилдик болду. Анан мыйзам чегинде биздин документтер УКМКда мыйзам чегинде каралып, токтомдорубуз да каралып, анан ошонун негизинде Абдыкенов Алмаз уюшулган кылмыштуу топ менен биргеликте камалды. Эң акыркы замы Хатам Сулайманов да камалды. Зулпукар деген айыл өкмөт зам болгон, ал да камалды. Азыр эң акыркы бири оштого бири өзү калды, бири иниси калды. Мени уру токмокко алып, бычак сайып коркутуп, анан кетменде урган Абдыкенов Алтынбек деген иниси калган. Ал өзүнүн бир тууган классташ досун мындай урша кетип бычак сайып койгондагын, ал бала өлүп калган, мындай орточо жашаган үй бүлөнүн баласы экен. Анан аны толотпостукка салып, булар эми каралар да, анан кунун да бербей аларды какшатып, анан ошондо келип мен өзүм досума бычак сайып өлтүргөм, бул жерден чыкпасаң сен деле ошондой кылам деп уру токмокко салып, анан сөзүбүз эч кимге жетпей, өтө кыйналып, же актан албай, актансаң жаманатты кылып, машинистка атка кондуруп, ушундай кыйнал акыбалга келген элек да. Анан ушул быйыл ушул жаңы мыйзамдар чыгып, Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичтин иштеринде катуу чаралар көрүлүп, оңолду да, 80% оңолуп, чындык чыгып, азыр ушул моментте Кудайга шүгүр акыбалым жакшы. Сиз да жанагы бул жакка да берип кеттим. Негизи эле ушул биринчи бул дыйкан кыштак болчу. Бул эми сиз айтмакчы мындай жердин сорусу, шаардын так мындай бир экологиялык жакшы жерде жайгашкан экенин билебиз да. Негизи эле бул жакка берилген биринчи трансформация, бул жакка берилген документти мыйзамдуу деп атадыңыз. Эми ошол мыйзамдуу болсо кайра кайтып ошол 38 жаранга кайтарып берүүгө мындай бир юридикалык жол барбы? Мен айтып атпайм да. Азыркы мезгилде кылмыш иш козголуп, кылмыш ишинин алкагында бул жерде прокуратура органы баа берет. Алар ошол мыйзамсыз чыгарылган чечимдерди, бос актыларды жокко чыгаруу үчүн Ош областтык администрация сотуна дуарызынан кайрылат. Ошонун өзүндө бүт ушул жасалма жол менен баягы адилетсиз жасалган документтер жокко чыгарылат. Ошондон ордуна келет деген ойдомун менчи. Рахмат. Анан мен сизге дагы бир айтып кетейин. Баса белгилеп кетиш керек. Биздин президентибиздин баягы соттордун ротация демилгеси өтө жакшы болгон да. Мен мына көбүнчө сотторго катышып жүрөмүн. Соттор мурдагыдай эмес, баары адилеттүү иштеп жүр. Батыш жатабыз. Көпчүлүк элдер, карабайым жарандар ыраазычылык айтышат да ошол эмеге. Анткени булар келип көпчүлүгүн баягы бири-бирин тааныбайт экен, баягы кээ бир баягы адвокаттар бар да. Адвокаттар мына Ташиевди айтып атпайбы? Адвокаттар биринчи ошолор каралыш керек деп. Ошолорго да укпай, алар да же тааныбагын укпай, баягы адилеттүү чечимдер чыгарышып атат да. Биз ошого өтө ыраазы болуп атабыз азыр. Сиз да ушул каралардан жабыр тарткан, мүлкүн алдырган, ошол жер мафиясынын курмандыгы болгон жаран катары мындай бир ошол жогорку бийлик тарап ошо убадалап аткан каралар менен күрөш, коррупция менен күрөш мындай жүрүп атабы, ошонун маянабын сиздин тажрыйбаңызда мындай көрдүк десек болобу? Камчылык айта аласызбы? Айдан ачык көрүнүп турат. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичтин бүт алып барган иштери, анан элге убада бергенинен, элдин баягы биздин кайрылганыбызды, коррупция менен күрөшөбүз, бүт багындай эмелерди каралар менен тамырлашкандарын кыркабыз деген боюнча бүт өздөрүнүн ишин так аткарды. Ошонун негизинде Кудайга шүгүр биз бүгүнкү күндө жерибизди алабыз деген үмүттө турабыз. Биздин өзүбүздүн токтомдорубуз мыйзам чегинде чыгып, анан бизди ургандыгы боюнча, биздин акчаларыбызды алдап кордогону боюнча, үйүмө көчүргөндүгү боюнча ошо 23 жыл элге жаманатты кылды, 23 жыл машинистке атка кондурду. Ушундай менин моралдык дагы жактан өтө көп кыйнагандыгы үчүн булар жазасын алыш керек да. Ошол эми кайрылуу соңку мындай талабыңыз эмне? Баягы кайталап да айтып койсоңуз болот. Алтынбек Абдыкаримов деп атадыңыз. Ал сизди эмне үчүн ошол урду? Же анан бир кызыл мамлекеттик актыңызда жыртылганы боюнча дагы бир айтып кеттиңиз белеби? Буну актыларыбыздын кыркылганы боюнча буну жыртып Медетова Динара деген келген. Мен 4 айга камап тургула, үйдөгү документтерди, жазган раскалардын баарын алып чыгып алабыз.
алып чыга алабыз деген дагы. Мени саат 11-де камашкан. Анан кечинде келип 85 жаштагы апама үйүңөргө тинтүү келип атат деп бүт документтерди алып чыгып, анан буларды жыртып салган. Анан Динаранын өзүнүн бир помощниги бар бала, ошол бизге ушул документтерди айтпагыла деп эле жардам катары берди. Ошонун гопреска ким Абдыкенов Алмаздын тил каттарын ошо жартылай алдык. Анан ошонун негизинде ушул документтерди көрсөтүп калдык да. Анан кийин Абдыкенов Алмаз бул жерге биз өзүбүз төлөп, өзүбүз мыйзам чегинде алган жерди эми 20 жылдан кийин азыр үй модолуп кетпеди, стройка салынган үйлөр модолуп кетип, анан үй жер таппай калып, биз карапайым элди күчү ошого жетип, анан чорнилар айтып деп буларды кууп чыксак, бул жерге үй салабыз деген негизде бизди кыйнады да. Ошол ой менен бизди кыйнап, бирок тилекке каршы ойлоруна жетпеди деп ойлойм да. Себебинде баары мыйзам чегинде элдин жери болуп калды да. Кудайга шүгүр. Бул жерде мен кошумчалап кетейин. Абутла Сүйүнкандын жактоочусу болгон Медика Динара деген. Ал адвокат, өзүнүн адвокаттык милдетин аткарбастан өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн дайым өзүнүн адвокаттык этикасын бузган да. Бул жарандын өзүнүн ички сырларын бүт билип алып туруп, башка жака карама каршы адамдарына сатып, bundan da akça al, ondan da akça al. İki Karama karşı işleşip, mana bu kanıgонго чейин ара кеткен. Ошо азыркы мезгилде биз адвокатура кеңешине кайрылып, ал адвокаттын лицензиясы алынган, бирок коргоо тарабынан бир ага каттуу чара көрүлбөй жатат да. Биз азыр ушул жерден пайдаланып айтып кетейин дедим эле. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, адвокаттардын эң эле ушул баягы өзүнүн адвокаттык этикасын бузуп жарандарга терс тайсын тийгизген адвокаттардын бири ушу Медетова Динара деген адвокатты өзүңүздүн жеке көзөмүңүзгө алып койсоңуз. Айрылып же не алып койсоңуздар, жыйынтыктайбыз. Мен эми айтып кетсем, бул жер сатуу маселеси мурда болуп келген. Азыркы мезгилде болуп атат деп айтам. Мен мына көпчүлүктө мына губернатор жергиликтүү бийликтерге, губернатор, акимдерге көп жолу кайрылгам да, айрыкча мына Кара Суу районунда жер сатуу маселеси дагы эле болуп жатат да. Бул өткөндө элдик курултайда 26 декабрь 23 жылы биздин президентибиз элдик курултайда айткан сөзү бар. Мындан кийин эч кандай айыл чарба багытында жерлер трансформация кылынбасын, баягындай мыйзам бузуулар болбосун деп, токтотулсун баардык иштер. Бирок ага карабастан аны биздин президентибиз билбесе керек, азыр жер сатуулар дагы эле пайда болууда. Буну менен күрөшүүнү мен өзүмчө айтып коеюн, өтө татаал болуп атат да. Кандай деңгээлде бул президентке жетет, мен ошондон пайдаланып айтып коеюн. Президентибиз жергиликтүү бийликтегилерге дагы бир сыйраган тапшырма берип койсо, ушулар токтотулсун мыйзамдык курулуштардын баардыгы. Рахмат, сиздин соңку кайрылууңуз. Менин соңку кайрылуум, мен 7 балам менен жалгыз менен үнүм ушул 23 жылдан бери эч кимге жетпей келген. Ушул 23 жылдан кийин Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич келгенден кийин үнүм жетип, мен ушул чындыкка жетип, ушул эки президентибиз менен Камчыбек Кыдыршаевичка чоң ыраазычылык билдирип, элдин атынан, бир туугандарым атынан, үй бүлөмдүн атынан, бала чакамдын атынан рахмат айтып кетем. Рахмат. Рахмат атай, убактыңыздарды бөлүп келип ошол өзүңүздөрдүн коомчулуктагы ызуу талкууга түшкөн ушул каралардын дүйнөсү, жер мафиясынын ичинде ушул Төлөйкөндүн мурунку айыл өкмөтү Алмаз Абдыкаримов боюнча пикириңиздерди билдиргениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуздар. Рахмат.